Ташиевке кол салууга даярданган деп кармалды. Крим дүйнөдө рус коен Руслан Бостери деген аты бар 41 жаштагы киши кармалды. УКМКнын маалыматында Алгамчы Көлбаевдин жакын адамдарынын бири болуп, Бостери айылын караган, каракчылык, адам өлтүрүү сыяктуу оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон. Шектүү УКМК жетекчилигине кол салууну уюштуруу планын иштеп чыкканы айтылды. Фамилия, имя, отчество. Громче. Ишеев Руслан. Активный член ОПГ. Подтверждай. Являешься ОПГ. Год рождения. Мен Ишеев Руслан Бекбоевич 1983 жылы төрөлгөн 21 ноябрда Чолпон Ата шаарында мурун Камчыбек Асанбектин уюшкан кылмышына тобунда турган. Азыр уюшкан кылмыштын тобунан баш тартам. Кыргызстандын мыйзамы менен баш ийип жашайм. Прозвище в криминальных кругах? Рус. Эпостагы каармандардын аттары бүт ошол жанагы спирт ичимдиктерине, анан башка продукцияларга берилип калганда бул эми баягы 5-чи беренеде мына өкмөт алып келип 5-чи беренеде ошол Манас эпосунун үчүлдүгүндөгү дейт башка каармандардын ысымдарын пайдалануу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан белгиленген тартипте уруксат берилет деп атат. Уруксат бербеш керек. Буга уруксат берилбеш керек. Мен мына ошого азыр экинчи окуган мына өкмөт кулагыңарга күмүс урга 5-чи беренени оңдоп келесиңер айтып коеюн. Болбойт, булуңар өтпөйт. Биз ушул тарыхый учур келип турат, чечип алалы да ушул маселелерибизди. Спирт ичимдиктердин эмне үчүн биз Манастын атын, эмне үчүн Семетейдин, эмне үчүн Сейтектин атын коюшубуз керек, Бул ыйыктын иши туюк дейт. Биз ыйык каармандардын аттарын эмне үчүн беришибиз керек? Ушуну дайыма айтып келебиз да. Ошон үчүн мен мунугу чынында котормо идеологиялары бүт тийиштүү орган Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы мына илим илимий аталышындагы темадан баштап өзгөртөлү. Темадан баштап жөн эле Манас эпос эле деп койдуңар да. Ай, Манас кандай эпос? Манас баатырдык эпос. Манас тарыхый баатырдык эпос. Эмне үчүн коркобуз биз? Эмне үчүн биз тарыхый каарман Манас атабыз жашаган деп айта албайбыз? Ага айта албай коркуп келдик. Бүгүнкү күнү 52-чи жылкы конференциялар эмеспи азыр? Кудайга шүгүр, эгемендүүлүгүбүз колубузда турат. Эмне үчүн даңазалоодо, пропагандалоодо? Ташкенттин Нуравшон шаарында 6 килограмм 865 грамм салмактагы бала төрөлдү. Келин кесир аба жолу менен төрөгөн. Бул анын экинчи баласы. Учурда эне бала дарыгердин көзөмөлүндө, абалдары канааттандырарлык. Дарыгерлердин айтымында мындай абал Ташкентте биринчи жолу катталды. Буга чейин 2022 жылы Сырдария облусунда 7 килограмм салмактагы кыз төрөлгөн. 4500 доллар чогулду. Буюрса да 35500 доллар калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыйыксан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эми номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыйыксан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар
махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баткенде таңга жуук жер силкинди. Очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө 20 ноябрда саат 4:53 катталган. Ал Лейлек жана Баткен районунун айылдарында 3,5 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор жок. Бул кишини издеп жүрүшөт. Талантбек Максатбеков 22 октябрда Бишкектеги Акунбаев көчөсүндөгү үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Аны көрүп билгендерден милицияга кабарлап коюуну өтүнүштү. Эми жайлоого асфальт жол менен барабызбы? 2027 жылдан тарта бардык айылдарга, жайлоолорго кеткен жолдорго асфальт төшөлөт. Бул тууралуу спикер Нурланбек Шакиев билдирди. Ал каражат бюджеттен эмес, жол фондуна түшкөн жыйымдардан алынарын белгиледи. Арыбаңыздар агай. Кече жогорку кеңештин бир депутатынын көтөрүп аткан маселесин угуп калдым. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, эгерде сиздерге кыргызстандыктардын ден соолугу менен өмүрү чындап эле маанилүү болсо, анда Кытайдан кирип аткан жана арак жасай турган порошокторду тыйыңыздар. Ошого бөгөт коюңуздар. Ошону көзөмөлдөңүздөр. Себеби акыркы кездерде ошол порошоктон жасалган арактан көптөгөн өмүрлөр кыйылып кетти. Bir жыл аралыгында мен билгени 5 адам ошол арактан өтүп кетти. Арасында аялы да бар, эркеги да бар. Илгери арак азыркыдан көп ичилген маалда дагы мынчалык өлүм болчу эмес арактан. Урматтуу депутаттар, ошол порошокту көзөмөлдөп, ошого тыюу салсаңыздар жакшы болот эле. Мен жалпы элге кайрылайын дейм, ичпегиле, аракты ичпегиле деп. Бирок ал кайрылуун бир кыйынчылык дагы пайда бербейт. Ошол себептен урматтуу депутаттар, сиздерге кайрылам. Ошол порошокторду арак жасай турган тыйыңыздар. Ошого бөгөт коюп, ошону көзөмөлдөңүздөр. Урматтуу мекендештер, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кожону оюндан кийин эмне ыйлаттым? Кыргызстан менен Ирандын мелдешинен кийин улуттук курама команданын оюнчусу Кожо Джоэлдин көзүнө жаш алганы видеого түшүп калган. Футболчу маалымат жыйында эмоциясын жашыра албай калганын айтып, жеңишибиз керек эле, жок дегенде тең чыгышыбыз керек болчу деген. Кечээки бүйүр кызыткан футболдо Кожо биринчи голду башы менен сүзүп, экинчи упайды пенальти аркылуу алып келди. Командалар тең чыгып келе жатканда Иран 1 упайга озуп кеткен. Çay kahve anahtarlarına ver